Урматтуу бир туугандар, бүгүнкү жума күнүңүздөр куттуу болсун. Жараткан Аллах субханаху ва таала мына ушундай өтө берекелүү, куттуу күндү аткарган бардык ибадатыңыздарды кабыл кылсын. Алла Таала Кур'анда айтат: Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Я айюхаллазина аману ла таттабиу хутуатиш шайтан. Алла Таала имандууларга айтып атат да, кайрылып: О имандуулар, силер шайтандын жолун ээрчибегиле дейт. وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ. Ким ошол шайтандын жолун жолдоп, ошону ээрчиген болсо, ал шайтан дайыма жаман, бузуку ишке буйрат дейт. Ал адамды тозокко түшүргөнгө аракет кылат да, бардык тараптан. Адамдын сөзүн бузгусу келет, кыймыл аракетин бузат, мамилелерин бузат. Мына ошол шариатта жаман сыпат деп эсептелген сыпаттарынын бири бул калп айтуу. Шайтан ошо калпты да айтырат да. Ошо калп айтуудагы шариатта ошол мункар ишке кирет. Туура эмес ишке кирет. Башка бир аятта Алла Таала айтат: чындыгында калпты кимдер айтат десе, аллазина ла ю'минуна би аятилла ва улайка хумул казибун. Чындыгында Алла Тааланын аятына, белгилерине ишенбегендер, ошолор жалган нерселерди токуйт. Калп айтат, мына ошолор калпычылар дейт. Бул эми чындыгында Алланын аятына ишенбегендерди айтып атат да, булар чындыгында ал мушриктер, ал кафирлар. Бирок чыныгы ыймандуу болуп туруп калп айткан бул туура эмес экен да, чоң күнөө болуп эсептелет. Башка бир аятта айтат: вайлун ликулли аффакин асим дейт. Тозок болсун дейт да. Вайл деген ошол тозоктогу бир өрөөн экен. Бардык калп айткан, күнөө иш кылган адамга тозок болсун деген Алла Тааланын аяты экен. Ошондон пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам өз сөзүндө айтат: аятыл мунафик деп. Баягы эки жүздүүдүн, мунафиктин белгиси иза хаддаса казаба, сүйлөгөндө ал калп айтат дейт. Ал жалган айтат. Сен калп айткандын, жалган айткандын таасири өзүнөн башкаларга да өтүп кетет. Бузукулук алып барат, коомчулукта. Балки үй бүлөнү бузганга алып барат кээ бир сөздөр. Ушак ташыганда, мисалы, калп айтканда, кыянат кылганда, ошолордун бардыгынан мусулман адам сактаныш керек. Пайгамбарыбыз айтат, бир күнү пайгамбарыбыздан сурашыптыр, сахабалардан. Суила Расул саллаллаху алейхи ва саллам аякуну муъмину жаббанан деп. Ыймандуу адам, мусулман коркок болобу деп сурашкан экен. Ошондо пайгамбарыбыз ооба, коркок болушу мүмкүн дептир. Аякуну бахилан, мусулман адам сараң болобу деген экен. Пайгамбарыбыз наам дептир. Ооба, сараң болушу мүмкүн. Аякуну каззабан, анан калпычы да болобу деп сураганда пайгамбарыбыз жок деп жооп берген экен да. Мусулман адам калпычы болбойт деп. Ошондуктан бул болсо дагы пайгамбарыбыздын бизге насаты. Пайгамбарыбыз башка бир хадисте эмне дейт? Ютба'ул му'мину алал хилали куллиха илля ал-хиянату вал-казиб дейт. Адамга, мисалы, мусулман адамды айтып атат да, бардык нерсе жуга бериши мүмкүн дейт. Жанагындай сараңдык болушу мүмкүн, мейли башка нерсе болушу мүмкүн, бирок пайгамбарыбыз айтат: ал-хияна, кыянаттык менен калп айтуусу же ошол нерсе адамга жугуусу мүмкүн эмес дейт экен да. Бизде мындай жөнөкөй сөз бар го, сыныктан башка баары жугат дегендей. Бирок мусулман адамга ушул нерсе жарашпайт экен да. Пайгамбарыбыз мусулман чыныгы ыймандуу калпычы болушу мүмкүн эмес. Кыянатчы болушу мүмкүн эмес. Жанагындай сараң болушу мүмкүн, макул. Же коркок болушу мүмкүн депчи. А бирок ошо калп айткан болбойт.
Ибн Масудтун айткан хадисинде ушундай келет: bir adam deydi, la yazalur raculu yakzibu ve yetaharral kaziba. Bir adam kalp ayta verip, kalpçı olup, kalpты дағы атайлап айтып дейді да, бұл шыл хадисте айтты. Айта берсе, жүрегінде bir қара тақ пайда болады дейді. Қара нәрсе пайда болады. Ал нәрсе жүрегін қарайтады. Анан фаюктабу индаллахи каззабан, Алланың алдында Минал каззабин, қалпычы деген атқа қонып қалады екен. Біз ушул нәрседен сақтанышыбыз керек да. Пайғамбарыбыз жанакы bir өзүнүн узун bir хадисинде ушинтип айтат да. Ошол түштө көргөнүн айтат да. Мен де түшүмдө дейт, эки киши келди дейт пайгамбарыбыз. Анан экөөбү мени жүр деп ээрчитип алды дейт. Bir жерге келсек, bir kişi мындай чалкасынан жатат дейт. Ошол хадисте айтат. Бирок ошол кишинин баш жагында bir kişi турат. Анын колунда темир бар дейт. Темирдин башы мындай орокко окшогон, мындай ийри дейт. Bir нерсе мындай ийилип тарта тургандай дейт. Анан ошол киши жанагы жаткан кишинин эгинен баштап тартканда дейт, могу эги баш жагына келип калат дейт. Мына жарым жагын тартат дейт. Эгинен, мына мурдунан, анан көзүнөн тартканда баары жабылып калат дейт. Анан экинчи жагын тартам дегенде бул жагы кайра жакшы болуп калат, анан бул жагын ошондой кылат дейт да. Ошентип азапталып атат дейт. Анан субханалла дедим дейт пайгамбарыбыз. Деп сурайын десем, жүр деп алып кетип калды дейт. Ошого окшогон окуялар болду. Анан пайгамбарыбыз сурады да. Жанакы киши ушундай азапталып аткан, беттери түрүлүп, жанакы темир менен кыйналып аткан ким эле десе, айтыптыр: фа иннаху ражулу ягду мин бейтихи фа яксибул казбата таблугул хафақ дейт. Бул bir киши дейт. Үйден чыгып алып ушундай калпты айтат, калпы ушул горизонтту толтурду дейт да. Жашоосу калп дейт да, мындайча айтканда. Мындайча айтканда калпты жайып, элдин ортосунда бузукулук кылып, ушак таратып, мамилелерди бузуп, зыян келтирген дейт да. Ошонун жазасы деп айтып атат. Пайгамбарыбыздын сахабасы Абдулла ибн Амир жашмын дейт. Анан айтып атат: даатны умми зата яумин дейт. Bir күнү пайгамбарыбыз биздин үйдө эле экен дейт. Анан мени апам чакырып калды дейт. Келген, мен сага bir нерсе берем деп чакырып калды дейт. Анан мен чуркап келдим дейт. Ошондо пайгамбарыбыз апама айтты дейт: сен балаңа bir нерсе берем дедиң. Эмне берем дедиң? Десе апасы айтыптыр: баламды чакырдым, келсе ошол хурмадан берейин дедим эле. Десе пайгамбарыбыз жакшы дептир. Эгер сен бербей алдап чакырганыңда, сен калпычы деп жазылып калмаксың деген экен да. Бул дагы пайгамбарыбыздын бизге bir насааты да эми. Эми бизде баарыбызда мындай абал көп болот. Ошондо өтө биз дагы чын сүйлөгөнгө аракет кылышыбыз керек экен. Пайгамбарыбыз айтат: идману ли ситтан мин анфусикум адману лакумул жанна. Мага 6 эле нерсеге кепилдик бергиле, мен силерге бейишти кепилдик кыламын дейт пайгамбарыбыз. Ошонун эң биринчи пайгамбарыбыз айтты: услуку иза хаддастым дейт. Сүйлөгөндө чынчыл болгула дейт да пайгамбарыбыз. Эң биринчи ошо чынчылдыкка кепилдик бергиле, мен силерге бейишти кепилдик кылайын дейт пайгамбарыбыз. Экинчиси ауфу иза вааттум. Уада берсеңер, уадаңарды аткаргыла. Үчүнчүсү адду иза туминтум. Бирөө силерге аманат койгон болсо, ошол аманатты толук аткаргыла.
Ал буюм болушу мүмкүн, акча болушу мүмкүн, ал жөнөкөй эле сөз болушу мүмкүн, сыр болушу мүмкүн. Вахфазу фуружакум, намысыңарды сактагыла. Бузуку жолго, ойноштук жолго түшпөй, аял да эркек да намысыңарды сактаганга үйлөнсөң, нике менен үйлөн, ала жипти аттаба дегендей, кыянатты кылба. Ва гудду абсаракум, жана көзүңөрдү арамдан тыйгыла. Ва куффу айдиякум, жана колуңарды арам нерседен тыйгыла дейт пайгамбарыбыз. Ушул 6 нерсеге кепилдик берсеңер, пайгамбарыбыз айтат, мен силерге бейишти кепилдик беремин дейт да. Бул пайгамбарыбыздын айтканы, бул чын болот. Шариятыбызда жаман амалдардын багы бир жаман жыты болот дейт да. Жанандай чыдабай кете болсо кээ бир туура жакшы эмес жыттарга. Калп айткан мына ошондой эле дейт. Пайгамбарыбыз айтат, иза казибал абду, бир пенде мусулман калп айтса, табаада анухул малак, андан периште качат дейт. Эмне үчүн качат дегенде, берде мийлен качат дейт. Бир миль биздики азыркы километр менен эсептегенде 1,5 километр, 1 километр 700-800 метр болот да. Азыркы түшүнүк менен ошондой деп айтсак болот да. 1-2 километрге качат дейт периште. Ошол айткан калпынын сасыктыгынан дейт. Жыты өтө жамандыгынан дейт. Пайгамбарыбыз хадисинде айтып атат. Мында ушул нерсеге салыштырсак болот деген мааниде. Бир сасыган нерсенин, өлүк нерсенин жанында тура албайсың го. Качасың да. Калп айткан деле мына ушундай салыштырсак өтө шариятта жаман экен дегенден кабар берет. Анан бир сахаба айтат, мен пайгамбарыбыздан уктум дейт. Кабурат хиянатан ан тухаддиса ахака хадисан хуа лака бихи мусаддикун ва анта лаху бихи казибун. Манесе, сен бирөөгө бир нерсе айтып атсаң, наркы досуң саңа аябай ишенип атса, бирок ошол сенин айткан калп болсо, бул эң чоң күнөө деди да пайгамбарыбыз. Сен калпты ушундай кооздоп айтып атасың, аркы ишенип алып атат да, чындап эле ушундай экен деп. Ушул пайгамбарыбыз айтат, эң чоң күнөө деп атат да. Эң чоң күнөө. Сен ал ишенип атат да, анын ишеничин актаган жокпуз деген сөз. Өзү негизинде баягы соода маселеси дагы шариятыбызда эң жакшы маселелерден да. Мындайча айтканда, эң бир жакшы рызкы табылган жумуштардын бири бул соода сатык деп айтылат шариятыбызда. Бул жакшы дейт. Бирок эмнеден сактаныш керек? Ошол соодада калптан, жалгандан сактаныш керек экен да. Товарды ашыкча, обу жок, ашырып, жок сыпаттарды айтып саткан дагы бул калпка кирип калат экен. Ошондо пайгамбар айткан экен, я машара туджар, о соодагерлер, иякум казиб, калп айтпагыла деген экен да. Калп айтпагыла деген экен. Соодада ушул нерсе көп болуп кетет. Башка дагы бир ушундай хадистер бар. Ошондуктан эми Алла Таала рызкыны дагы адалдан берсин экен да. Соодада деле эми адам көп келет, алдабасаң деле өтөт, өтпөсө турат, эртеси күн өтөт. Ошондуктан калп айткандан аябай эмне кылыш керек экен, сактаныш керек. Имам Абу Ханифа, ошо биздин мазхаб бейибиз, өзү соодагер болгон, илимди алган, соодагер болгон. Анан жана шеригине, могу буюмда айыбы бар, ошону айтып саткын десе, жанагы шериги унутуп калып сатып ийген экен да. Ким келип сураса, мен унутуп сатып ийиппин дегенде, ошол жанакы акчанын баарын садака кылып ийген экен да. Коям деп садака кылып ийген дейт. Бак ошол немеден тазалан үчүн сен айыбын айтпапсың деп. Демек, шариятыбызда калп айткан бул арам, күнөө. Бирок шариятта 3 жерде калп айтканга уруксат берилет экен. Пайгамбардын хадисинде келет, ла ясулухул казибу илля фис-салас. 3 орунда гана калп айтса болот дейт. Биринчиси бул согушта дейт. Душмандар менен согушканда
ар кандай тактикалар болот, ар кандай немелер болот, ошондо душманды алдап согушсаң болот дейт. Ошондой эле ражул якзибу байна ражулайни лиюслиха байнахума дейт. Эки адам капаланып, бири-бирине тарынышып, эки туугандай, эки дос, эки кошунабы мисалы да. Анан ошол экөөнүн ортосун жараштырыш үчүн сиз калп айткан болсоңуз, анда бул дагы калпка кирбейт экен. Мисалы буга айтасыз, баланча сага салам айтты деп коесуз, ал айткан эмес. Баланча сени ушул жерде аябай мактады дейсиз, баягы жүрөгүнө жакшы көрсөтүп атасыз. Буга да ошогон сөздү айтасыз, анан ошентип акырын экөөнүн баары эмне жараштырып коесуз. Ошол калпка кирбейт экен. Себеби биз эки адам ортосун жараштырып атабыз. Бул чын жакшы ниет менен дейт. Үчүнчүсү, эркек аялына калп айтып разы кылып койсо дейт. Аялына калп айтып койсо болот экен да. Анан ошол жерде чын айтып койсоң, ажырашып кетишиң мүмкүн. Уруш чыгып кетиши мүмкүн. Мисалы да, ошондо бир аз калп айтып койсо, маселе оңолуп кетсе макул дейт экен да, разы кылып коет экенсиз. Анан калп айтса боло берет экен деп анан айта бербеш керек дайыма эле. Өзүнүн ордун билип айтыш керек экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисинде айтат: "Ана заимун би байтин фи рабадил джаннати лиман таракал мираа ва ин кана мухиккан" дейт. Манысы пайгамбарыбыз айтат: "Мен бейишти кепилдик беремин, бейиштин ошо кире беришин. Эшикти ачып кирсең бейиш да. Ким талаш тартышты таштаган болсо, ошол акыйкат таштаган адам тарапта болсо дагы" дейт. Сен талашып отуруп, достук мамилени, туугандык мамилени, кошуналык мамилени, мусулман бир туугандык мамилени бузула турганга алып барганды билип туруп, дагы талаша берсең, анда бул туура эмес. Кой, айнанайын деп талашпай койгон болсоң, тиги катуу талаша берсе, сен токтотуп койгон болсоң, болду, сага пайгамбарыбыз бейишти кепилдик берип атат. Талаш тартыш шариатта туура эмес. Бирок талаш тартыш дагы илимий негизде болуш керек да. Жөндөн жөн эле анан уккан нерсеңди айта берсең кандай болсун? Ал китепке негизделет, Куранга негизделет, сүннөткө негизделет, алымдардын сөздөрүнө негизделет. Анан илимий негизде болуш керек. Ана заимун би байтин фи васатил джаннати лиман таракал казиба ва ин кана мазихан дейт. Пайгамбарыбыз айтат: "Мен бейиштин ортосун кепилдик беремин. Ким калп айтканды тамашалап болсо дагы айтпаса" дейт. Бакы тамашалап, бирөөдү күлдүрөм деп калп айткан дагы шариатта болбойт экен да. Мына ошол калпты таштаган адамга пайгамбарыбыз кепилдик берип атат бейиштин ортосун. Ана заимун би байтин фи а'лал джаннати лиман хасана хулукуху. Пайгамбарыбыз айтат: "Мен бейиштин эң жогорку даражасын" дейт. Же бизче жалпак тилинде айтсак, бейиштин эң төрү деп коелучу. Ошол жерде пайгамбарыбыз кепилдик берип атат бир адамга, кимдин кулк мүнөзү жакшы болсо дейт. Шариатыбыз өзү ошого чакырат, ошого үндөйт. Кулк мүнөздү оңдогонго. Ошондон биздин намазыбыз, ибадатыбыз, орозобуз, умрабыз, ажылыгыбыз, зекетибиз, кайрымдуулугубуз баары биздин кулк мүнөздү оңдош керек. Ошол шариаттын негизги максаты ошол. Ошондон калп айтуу, текеберлик, бирөөлөргө менсинүү, кемсинтүү деген жаман сыпаттардан баарыбыз арылышыбыз керек. Колдон келишинче. Бүгүнкү биздин хутбабыздагы мына ошол багытта болуп атат. Жаман сыпаттардан арылуу, жакшы кулк мүнөздөр менен өзүбүздү кооздоо. Мына ошону менен биз Алла Тааланын ыраазычылыгына жетебиз, Кудай буйрса. Жараткан Аллах субханаху ва таала баарыбызды мына ушул жаман сыпаттардан арылткан болсун.